Номер 37 балдар бакчасы 2 күндөн бери коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурууда. 1 жылдан бери иштеп жаткан жетекчинин ишин көпчүлүк сынга алууда. Тамак аштары санитардык талапка жооп бербей, мөөнөт өткөн азыктардан курт чыкканы айтылууда. Буга чейин айтылбай келген жашыруун иш эми гана ачыкталып баштады. Балдардын тамактан курт чыкканда эжекеге алып киргем, мен өзүм лично алып киргем. Эжеке тамакта курт экенсе үстүнө алып коюп балдарга бере бер деди. Анан балдар эжеке куртко дегенден бул курт эмес деп сырттын тамактын бетинен алып мен бергемин балдарга тамакты. Аны эми жетекчиден коркком, себеби кичине эскирип калган продукт экен, мындан кайталанбайт деп берген да. Бирок ол кайталанды, кийин да күздө кайталанды, октябрь айында. Мен жок элем, бирок коллегадан уктум ушундай. Алар даже немеге тергөөгө неме дагы жазып беришкен. Түшүнүк кат дагы жазып беришкен. Бардыгы көргөнүбүз чын деп бир 5-6 воспитатель түшүнүк кат жазып берген. Бала бакчада азыркы учурда 200дөн ашуун наристе тарбияланат. Акыркы 1 жыл аралыгында 14 тарбиячы иштен алынганын айтышат. Мындан сырткары финансылык мыйзам бузуулар да бар дешет. Билим уядагы мындай жашыруун иштерди эмгек өргүүдө жүргөн кызматкерлер айтып чыгышты. Өз жеп койгон акчаларды билим берүү башкармасына отчетко уже жаба албай калып, анан тетрадтарды айрытып башкадан жаздырып чыккан да. Аз суммадачы. 100 000 жабасың, Гараного ошондой отчет тапшырып келесиң, неме июнь айынын немесине деп ошондой деди. Айдын башында 2 килограмм эт алып келди дагы, айдын аягына чейин ошо 3 бөлүп бердик 2 килограмм этти. Шаар мэринин классташы дийлген бала бакча жетекчиси айтылган дооматтар карандай калп дейт. Өз ишин жакшы билбей, ичара чыр-чыгарган тараптын гана куру сөзү деп айтууда. Буга чейин тамак аштардан өтө начар болгон экен, келгенде жаңы жетекчи келдиңиз, оңдооңуз ушулардын баарын кылыңыз дегенде мен ошолордун баарына иш аракетине кылып, ал завхоз болуш дегенде сен мындай тамактарды беришиң керек. Ал бол десем, склад алып келип, баардыгына продуктун алып келип түшүргөндө, мына кыздар деле тастыктап берет. Мен складда уруп, эртеси менен больницага жатып калгам. Былтыр. Ошо келгенден баштап ошо мага ар кандай интригаларды, ар кандай шоулорду мен кылбаган, менин адресиме жатпаган калп нерсени баарын чыгарып келет. Ата-энелер атайын арызы менен сотко кайрылды. Шаардыктардын арызы 12 майда Ош шаардык сотунда каралмак. Бектанова айыбы угузулган менен моюндаган жок. Билим берүү башкармалыгынын юристи мыйзам бузуу бар экенин, бирок аны кызматтан алууда шаар мэри тоскоолдук кылып жатканын айтууда. Мэр тарабынан билим берүү башкармалыгынын жетекчиси кысымга алынып азыркы убакта иштеп атат. Азыркы убакта мына билим берүү башкармалыгынын башчысы мэрден корккондуктан Бектанованы мыйзам боюнча биз жоопко, кылмыш жообуна тартылып аткандыгына байланыштуу кызматтан четтетишибиз керек эле. Четтете албай атабыз. Мэр ушундай басым жасап атат. Мэр бул ууруну, бул ушундай кылмыскер адамды колдоп келатат. Менин 60 классташым бар. 60 жерде иштейт. Менин классташым болсо, менин срогум бүткүчө алар үйүндө ачык отуруш керек деп. Эгерде какой-то бир нарушение кылса, мыйзамга да жооп берсин. Эч кандай мен эч кимге бирөөгө колдоо көрсөтпөймүн. Мен мыйзамды талап кылган адаммын. Мыйзам чегинде иш болуш керек. Бүгүн шаардык мэриядан атайын комиссия бакчанын ишин текшерүүгө алышты. Бирок билим уяда баары өз жайында деген бүтүмгө келишүүдө. Ага карабай шаар тургундары мыйзам чегинде баа берилиши керек дешет. Качан келсең, жакшына кабыл албайт, урушат, коркутат, акча бергиле деп атат. Азыр ушул мезгилде менин балам бүтүрүп атат, подготовительный группаны чоңун бүтүрүп атат. Ошого дейт, айына ошо ремонтка акча бересиңер деп атат. Питанияга берип атабыз. Эми ремонтко бербейбиз, булар бүтүп кетип атат. Жылына бир эле жолу берилет го деп ошентсек, жок, бересиңер дейт. Мен ишим жок дейт, бересиңер деп атат. Талап кылып атат. Ал арада көпчүлүккө маалымат берген бала бакча кызматкерлери иштен бошотулганы кабарланууда. Алардын маалыматында бакчада наристелер жумушка тартылаарында жашырышкан жок. Эми мындай иш аракеттин баарына укук коргоо кызматы өз баасын бериши керек. Марат Акимбек уулу, 7 канал, Ош шаары.